Садыр Жапаров мурдагы адвокаттын жогорку соттун төрагасы кылмай болду. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент комитети 2-февралда кезексиз жыйынга чогулуп, жогорку соттун төрагасы кызматына Замирбек Базарбековдун, ал эми конституциялык соттун башчылыгына Эмиль Өскөнбаевдин талапкерлигин карап, экөөнү тең жактырды. Алардын талапкерлигин бул кызматтарга мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун атынан президент менен министрлер кабинетинин жогорку кеңешинин өкүлү Алмазбек Апытов сунуштады. Замирбек Базарбаев Садыр Жапаров 2012 жылы октябрда Кумтөргө байланыштуу нааразычылык акциясында кармалып, соттолгондон тартып анын адвокаты болгон. Ал 2020 жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Базарбеков былтыр июнь айында жогорку соттун судьясы болгон. Эмиль Өскөнбаев буга чейин конституциялык палатанын төрагасынын орун басары кызматында турган. Садыр Жапаровдун дагы бир адвокаты Шарабидин Токтосунов былтыр жыл аягында Бишкек шаардык соттун судьясы болуп дайындалган. Булак чагылган. Эл чындыкты билсин. Сыры эмнеде Эдил Байсалов 20 жылдан бери бирдэ жолу түрмөгө түшкөн жок. Вице-премьер-министр Эдил Байсалов чоң саясатта 20 жылдан бери мүдүрүлбөй келатат. Узак жылдар бою оппозициянын көрүнүктүү лидери катары алектенип, эли бизге аттын кашкасындай таанылган. Сабаты, тажрыйбасы жаганын астына жан салдырбайт. Акаев, Бакиев жана Атамбаев режимдеринен бери кыйынчылыктарды баштан кечирип, курч көз карашы үчүн далай куугунтуктарды көрдү. Бирок бирдэ жолу түрмөгө камалган жок. Бириси Кудай сактаса, экинчиден өзүнүн кылдааттыгы, тазалыгы менен өзгөчөлөнө алды. Бул жагынан Эдил Байсалов мырзадан сабак үлгү алышыбыз керек. Булак Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Кумтөр элге кайтты. Эми оорукананы Сабырбек Жумабековдон элге кайтаруу керек. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Супер KG порталына Бишкектеги травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборунун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы кылып кайра түзүү боюнча пикирин билдирди. Ал травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборун кайра түзүүнү оорукананы элге кайра кайтаруу деп сүрөттөдү. Себеби Сабырбек Жумабеков жогорку кызматтагы тааныштары аркылуу ал жердеги оорукананы жоюп, жок жерден эле аталган борборду түзүп, өзү кетпес жетекчи болуп алган дейт. Мен эл үчүн иштегим келет. Мына Кумтөргени деле элге кайтпадыбы? Оорукана дагы элге кайтарылышы керек. Ал жерде Сабырбек Жумабеков жок жерден эле борборду түзүп, өзү жетекчи болуп алган дейт министр. Андан сырткары Жумабеков травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборунда өзүнчө эле хандык уюштуруп, хан болуп алган дейт. Ал жерге өзүнүн адамдарын, тааныштарын топтоп алган. Муну элдин баары билет. Жада калса оорукананын тазалык кызматкерлеринен бери тааныштары экен, деди Бейшеналиев. Мындан сырткары борбор министрликтен каржыланган менен министрликке баш ийбестигин билдирди. Ал борборду мэрияга өткөрүп алыптыр. Ал эми аларга акчаны министрлик берет. Анын саясатчы жогорку бийликтен иштеген тааныштарын көп болгондуктан башка министрлер коркуп тийише алышпай келишкен. Мен коркпойм, мен хирургмун. Кызматымын алышса хирургтугумду улантып иштей берем. Мен эл үчүн иштегим келет. Оорукананы элге кайтарыш керек. Травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборунун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы кылып кайра түзүлгөндө ага Сабырбек Жумабеков эмес, башка жетекчи дайындайбыз, деди министр. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров менен Си Цзиньпин темир жолу куруу долбоорун талкуулайт. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев Садыр Жапаровдун Кытайдагы иш сапары тууралуу маалымат берди. Ага ылайык Жапаров Бейжиңдеги кышкы Олимп оюндарынын ачылыш аземине катышат. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин баштаган жетекчилер менен жолугат. Анда соода, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланат. Талкуулана турган негизги маселелердин бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жол линиясын куруу перспективасы болмок. Соода, экономикалык кызматташуунун алкагында Кыргыз тарап Эркештам жана Тору-Карт өткөрмө бекеттерин өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, өлкөлөр ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу маселелерин көтөрөт. Мындан тышкары Кыргыз делегациясы энергетика, тоо кен, айыл чарба жана билим берүү тармактарында бир катар долбоорлорду улантууну ниеттенип, инвестициялык кызматташуу маселелерин талкуулоого даяр, деди Кулубаев. Садыр Жапаров Кытай сапарын утурула 24 январдан тартып эпидемиологиялык коопсуздук чараларын сактоо зарылдыгынан улам аралыктан иштөө режимине өткөн. Ал Бейжиңде 3-5 февраль күндөрү иш сапар менен болот. Булак чагылган. Эл чындыкты билсин. Ошто ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар митингге чыгышты. Алар шаарда жолдордо шарт түзүлбөгөнүнө нааразы болушту. Шаарда коляска менен таяк менен жүргөн адамдар, жолдо жүргөндөр тоскоолдуктар жаралбашы үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүшү керек. Жолдор оңдолуп калсын деген үмүт менен чыгып жатабыз, деди нааразычылык акциясына чыккандардын бири. Бизге жол жүрүүдө шарттар жок, эсе мисал арыктан өтүүдө кыйынчылыкка туш болом. Пандустар талаптарга жооп бербейт, кууш жасалып калган. Өз алдынча чыга албайсың, деген акциянын катышуучусу. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин.
Шайыр Бекташиев мандатын тапшырбай турганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Шайыр Бекташиев мандатын тапшырбай турганын айтты. Ал парламенттин бүгүнкү жыйынына түштөн кийин келген журналисттер мандатын тапшыруу тууралуу комментарий беришин сураганда кийинчерээк расмий билдирүү жасай турганын айтты. Мандатын тапшырбайт экен деп жаза бергиле деген жооп менен чектелди. Эске салсак 23 январь күнү УКМК төрагасы Камчы Бекташиев анын туугандары аралашкан Кыргыз мунай газ мекемесиндеги бизнеси тууралуу журналисттик иликтөө боюнча жооп берген. Анда бир үй бүлөгө бир гана саясатчы жетерин айтып, иниси Шайыр Бекташиевдин мандатын тапшырууга макулдашканын билдирген. Аталган маселени тыкыр иликтеп чыгуу үчүн Ата журт Кыргызстан фракциясы төрага Талант Мамытовго да кайрылган. Шайыр Бекташиев номер 14 Жалал-Абад шайлоо округунан депутат болуп шайланган болчу. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Клара Соронкулова, Жапаров менен Ташиев Бакировага карыздар. Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова Вести KG сайтына жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакированын отставкага кетиши боюнча комментарий берди. Анын айтымында Бакирова эгемен Кыргызстандын тарыхында болуп көрбөгөн иштерди жасады. Ал азыркы президент Садыр Жапаровду, жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовду жана УКМКнын башчысы Камчы Ташиевди актоого көмөктөшкөн. Бакирова, Жапаров, Ташиев жана Мамытов боюнча жогорку соттун акыркы чечими бар экенине көз жумду. Ал даттанууга жана кайра кароого жатпайт, деди Соронкулова. Октябрь окуясынан кийин Бакирова мүчө болгон соттуу коллегия мындай өкүмдөр жок дегендей түр көрсөттү. Ташиевдин бир тууганы да акталды. Мындай учурлар көп болгон, бул мыйзамсыз. Мындай чечимдерге эртеби кечпи жооп бериш керек. Ошондо да жогорку соттун төрайымына отурары анык болчу. Бул жерде алар мурдагы төрага Гүлбара Калиеваны кантип кызматтан алганын эске сала кетели. Алар аны кетүүгө мажбурлап, анын үстүнөн козголгон ишти бурмалашкан. Кошумчалай кетсек, Соронкулова Бакирова кайрадан жогорку соттун төрайымы болуп дайындаларын жокко чыгарбайт. Менимче президент жана аны кайра дайындайт деп ишенет юрист. Ал ага карыз. Аларда жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов Бакирова өз кызматында эч кандай өзгөчөлөнгөн жок деп эсептейт. Осмонов Вести KG сайтына берген маегинде ал аз убакыт жогорку соттун төрагасы болуп иштеген деп эскерет. Бул кандайдыр бир жагынан өзгөчөлөнгөн жок, оң жагынан да терс жагынан да. Бирок Осмонов тескерисинче Жапаров, Ташиев жана Мамытовго карата актоо өкүмүн чыгарган үчүн Бакировду мактады. Эске салсак, Нургүл Бакирова анын алдында президент Садыр Жапаровго жогорку соттун төрагалынан өз калоосу менен бошотулушу боюнча арыз жазган. Маалым болгондой, жаңы конституцияда жогорку соттун төрагасынын шайлоонун тартиби түп тамырынан бери өзгөртүлгөн. Эгерде мурда төраганы жогорку соттун судьялары 3 жылдык мөөнөткө шайлашса, жаңы конституцияга ылайык төрага депутаттардын макулдугу менен Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 5 жылдык мөөнөткө дайындалат, дейт Элдос Казыбеков. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Камчы Бекташиевди кароолоо компаниясы үстөмдүк кылууда. Соңку убакта УКМК төрагасы Камчы Бекташиевдин кеңешчилери пиар компаниясы сатып салгандай. Маалыматтык күрөштө алсырап утурумдук утулуштар ачык эле байкалды. Арканда ал сыргыткан кара-акылар баарын таразалап турушат эмеспи? Албетте, бул жагын сыноо катары баалайлы. Айрым кемчиликтерден сабак алган адам гана өсүүгө жол чабат. Эң олуттуусу батыштан каржыланган бейөкмөтчүлөр менен айрым ЖММКлар абдан күчтөнүп алышканы, тамырлашканы, уюшкандыкты атага өтүшкөнү жашыруун эмес. Элдин көзүн будамайлоо, бийликтеги таасирдүү адамдарды чалып чыгуу, сырттагы кожоюндардын тапшырмаларын так аткаруу жагынан камчы салдырбай баратышат. Булар торуна Камчы Бекташиевди илип алуу менен каралашып, кызматтан кетирүүгө белсенишкендей, коомчулуктун бүйүрүн кызда турган маалыматтар менен урдум-соктумга алышууда. Мындайда күрөшүү керек. Ташиевдин бир жактуу пиарщиктерди алсыздыгын көрсөтүүдө, натыйжада калыс маанайындагы ЖММКлардын күчү керек. Элибизге батыштын буйртмасын аткаргандар жакшылык жасашпайт. Мындайлар өлкөдөгү туруктуулукту бозууга, акыры бийликти кулатууга барышары жалганбы? Андыктан уюшкан чөйлөрдүн аракеттерине жараша сокку уруу мезгилдин талабындай туюлууда. Булак Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин.